Көпчүлүк инсандар YouTube'дан жана Instagram'дан Абдукадыр Хосанов эмнеге Чемпиондор Лигасында ойнобой жатат, качан чыгат деп ызы-чуу салып суроо беришти эле. Анда ушул видео менен кыскача болсо дагы жооп берели. Абдукадыр Хосанов Манчестер Сити менен АПЛда дебют кылганын баарыбыз көрдүк. Анткени трансфердик терезеден соң оюнчу толук кандуу АПЛ оюнчусуна айланат. Ошондуктан дароо эле Челсиге каршы негизги курамда түштү. Ал эми Чемпиондор Лигасында эмне себептен ойнободу? Деги эле качан Хосанов Манчестер Сити менен Чемпиондор Лигасында ойнойт деген суроого жооп берди. Чемпиондор Лигасында тайпалык этаптарда же болбосо бул жыл өзгөчөлөнүп келген жаңы 8 оюндан кийин гана командалар жаңы арыз менен курамын толуктап тизмекти Чемпиондор Лигасында кетиришет. Тактап айтканда, Хосанов биринчи оюнчулар тизмеге кеткен учурда Ситиге келе элек болчу, ошондуктан кошулбады. Эми мындан ары Сити дагы жаңы курамын тизмегин жазып жиберет. Ошол учурда Хосанов курама кирет деп ишенебиз. Ошондой эле кечээ эле өлүм өмүр жакасында турган Манчестер Сити Брюгени утуп Чемпиондор Лигасында жолун улантууга мүмкүнчүлүк алды. Алгач Брюге гол жаратканына карабай, Сити оюнчулары 3 гол менен жооп беришти. Бул камбек жалпы Сити оюнчуларын, күйөрмандарын, алардын арасында Өзбекстан элин кубандырды. Анткени Сити сабында Чемпиондор Лигасында алгачкы дебютант оюнчу катары майданга Абдукадыр түшүшү күтүлүүдө. Бирок өкүнүчтүү жагдайы Сити стык оюндарында «хочу» дегенде эле Бавария, Мюнхен же болбосо Реал Мадридке каршы ойноп калат экен. Анык ким экенин буюрса 31 январь кечесинде билип алабыз. Анда Хосановдун жалпы күйөрмандарын коттуктайбыз, дагы ийгиликтерди каалайбыз.